Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дал ушул Алтын булак айыл аймагынан башталмакчы. Анткени өлкөбүздүн желегин спорт жаатында желбиретип жүргөн Эрзат Нурлан уулу тууралуу көрсөтүү даярдаганы ушул айыл аймагына келдик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бул Эрзат инибиз, Эрзат мекендешибиз. Күжүрмөн сан боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, Азиянын эрежесиз эр уруш боюнча чемпиону десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе баштадык. Beşinci klasında biz Moskva'ya gittik. Anam nükahımın kolunda östü. Oşodan özü aytıp deyin gelip ketip жүрдük. Anam meni okuğa varganda meni sportqa veriniz dep жүрдü. Saypi Ilgiz деген nükahım var. Oşoğa tayindap anan Muhammed Umarga kirgizip, anan özünün şığı varken Kudaga şükür hazır Kırgızdın tuğusun götürüp otadı. Karşı emes meni uşunça meynet kıldı. Kırgızdın tuğusun götürüp versin deyim de. Şonça meynet kılgandan keyin yüzürün görsün, eldin şu Kırgız elibizden sıymığını götürüp yemetsin dep yemetem şu. Sıymıktana Moskvada ne dese oşonu alıp verip жүрдüm. Sportqa ne gerek olsa o şaktan salıp жүрдüm. Hazır жақшы özü magazin emetip özü alıp özü ne gerek olsa alıp emetip dedi. Ilgari Moskvadan salıp üretilem. Oyaktan alıp verip жүрдüm. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Эрзат мырзанын айылында турабыз. Ушул жерден көрсөтүүбүздү баштасак, Эрзат мырза айтсаңыз, сиздин бала чагыңыз ушул айылда өткөн да? Ооба, кичинемден ушул айылда өсүп, ушул айылда чоңойгом. Бала чагыңыз кандай өттү? Бала чагым аябай жакшы өттү. Эсте каларлуу болуп, кызык күндөр өткөн. Аябай мындай тоонун арасындагы айыл экен да. Мындай тегиз жери жок, чыныгы мына кыргыздарга ылайык жер экен. Биз тоого жакынбыз да. Сиздин спортчу болушуңузга таасири зорбу ушул жердин? Зор деп ойлойсузбу? Ооба, мен кичинемен спортко кызыгат элем. Ошо окуп жүргөндө эле ушу тоолорго чуркап 8-9 класстан баштап кызыгып. Кантип кызыгып калдыңыз эле? Ким тарабынан? Мен мына айылдагы Илгиз Сайпиев, Эдилбек Шакирмаматов, Абдимажит уулу Гүлжигит деген агаларым бар. Ошолорду көрүп, чемпионаттарда утканын көрүп, мен да ошондой болсом экен деп кызыгып, ошо окуучулук мезгили менен эле кызыкчумун. Ниетке жараша болуп турду. Кудай буйрса. Азыр кандай айылга келип турасызбы же шаарда турасызбы? Азыр шаарда эле, ансамча да ошо воскресенье күндөрү келип. Көпчүлүк айтып калат да, эми жаратылыш койнунда мындай машыгып өткөрсө, мындай орусча айтканда физический аябай мындай кубаттуу болот спортчу депчи. Келип ушул жактарда машыгууларды өткөрүп турасызбы? Айылда болгондо айылда кичине машыгуу эмелерди өткөзүп турабыз. Быйыл жазында ошо карантин айылда болду, ошо айылда жөн турбай спортко керектүү буюмдарды алып келип, айылда кичине формабызды сактап, айылда тренировка кылдык. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз да, азырчы ушул агаларым көрүп өстүм депчи. Сизди дагы мына азыр ушул жаш балдар көрүп, кумир тутуп, сиздин артыңыздан ушундай спортчу болсом деп жүргөндөр жок эмес да. Ошолорго келип бир машыктыруучу болуп, ушул айылдан дагы спортчулар чыгарайын деген оюңуз барбы, жокпу? Эми биздин айылдан чыкса жакшы болот. Ошо кызыккандар болсо, Кудай кааласа чемпиондор чыгарсак экен дейбиз биз деле. Жок, ушул жерге келип. Ушул жерге келиппи? Спорт залда машыктыруучу болуп. Эми Кудай кааласа. Ал жөнүндө бирок ойлоно элекпиз. Чакыруулар болот абы? Чакыруулар болот ата. Эмне болот атанан? Эми жашоо шартка карап эме кылабыз да.
Ерзат мырза, мына сыйлыктарыңыз, ийгиликтериңиз аябай бул жерде болушунча тиздик. Бирок биздин убакытка байланыштуу биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүзгө мындай таасир калтырган, эсиңизде калган бир сыйлыктарыңызды тааныштырып өтсөңүз. Мындай беттештерде баягы кыйынчылык туудурган учурлар болот го. Ошондой. Мен эң биринчи ийгиликке жеткен мына чемпионат Киргизияда 2-местен алгам. Финалга өтүп калгам ошо 2016. Эрежеси эрушпу же Байбой самбо, күжүрмөн самбо боюнча эң биринчи ошо ийгиликке жеткен эсимде калган медаль ушул. Андан кийин 2016 Тажикстанга барып биринчи местени алып келгем. Профессиональный бойдо. Тажик мушкер менен мушташкам. Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар болгон, экөөбүз 3 раунд урушканбыз. 3 раунд урушуп анан очко менен уткам да. ВФ Азия өткөн. Ушул биринчи местени алгам ВФ Азияда. Ошондо Азиянын чемпиону болсуңуз. Азиянын чемпиону болгом. Эрежеси эруш боюнча. Андан ушул жерде сизге бир суроо да. Кимдерди баалайсыз ушу эрежеси эруш боюнча бардык уюмдардын катышуучуларын айтып берсеңиз болот. UFC, Bellator бардыгын. Кимдерди баалайсыз дүйнөлүк деңгээлде? UFC'де Хабиб Нурмагомедовду. Эмнеси менен жагат сизге? Мага урушканы жагат. Башын иштетип, умный урушат. Демек эрежеси эрушта да ошо баштын иштөөсү жакшы. Таасир берет. Башын иштетпесең утулуп каласың. Ал жерде умный урушуш керек. Хабибди айтышат да көбүнчөсү мындай стойкада анчалык эмес, тажрыйбасы аз деп. Көз карашыңыз кандай? Анчалык эмес, күрөшү жакшы да. Ал көпчүлүк ошо күрөшүнө защита кылам деп атып эле утулуп калат. Хабиб кармаган байлап, мунтуп. Дыханияда күчтүү. Чарчатып алсыратып алат. Сопернигин алсыратып алат да кармап. Биздин Кыргызстанда кимди баалайсыз? Кыргызстанда Абдисаламулы Кубаныч, Мусулманкул. Ушулар жакшы кетип атат. Абдисаламулы, Мусулманкул. Ушуларды баалайт экенсиз. Кайсынысы? Андан кийин мына жужутсу мастерский болгон. Жужутсуга да түшүп бересиз? Жужутсуда мастерский турнир өткөн 2018. Ушунда мына мастер толтургам. Мастерскийде. Көлүкпү? Көлүк, удостоверение. Буну толтурууда аябай эмгекти талап кылса керек, Бир спорттон башка спортко өткөндө кыйынчылык жаралбайбы сизге? Мисалы, эрежеси эруштан жужутсуга өткөндө. Мисалы, ыкмалары башка да. Мен баарына бир 2 жылдан кылып чыккам да. Аралашып чыктыңыз. Дзюдодо 2 жыл кылгам, кикбокста, грэплингде, ММА'де баарында. Мен үчүн кыйынчылык деле жаратпайт. Андан кийин 2017 мына чемпионат ММА'де мындан алгам. Биринчи место. Бул кайсы жакта өттү эле? Бул Ошто өткөн. Ошто биринчи местен алгам. 57 кылгам. Анан былтыр 2019 чемпионат боевой самбода 2020. Ушуну алгам, мастер толтургам ошондо да. Боевой самбода. Спорт чеберчилигин толтуруш үчүн эмнелерди басып өтүш керек? Кандай тепкичтерди басып өтүш керек? Бул мастер толтурган биринчи жылы 2016 финалга чыккам да. Финалга чыгып, финалист болсоң, кийинки жылы чемпион болсоң, анан мастер берилет да. Кийинки жылы чемпион болгон 2020. Ошондо алдыңызбы? Ошондо мастер толтурдум. Боевой самбодон. Булар ошо Москвада, Харлампиевде. Жо бул боевой самбо, күжүрмөн самбо. Күжүрмөн самбо. Булар ошол жакта экинчи местени алгам. Күжүрмөн самбо менен эрежеси эруштун ыкмаларынын айырмасы эмнеде? Экөөндө тең эле жүзгө урган бар, көтөрүп чапкан бар. Эмнеде айырмасы? Күжүрмөн самбодо бал эсептейт. Соккуга көбүрөөк бал береби же көтөрүп чапканга? Чапканга көбүрөөк бал берет. Анан 8 очко чапсаң, досрочный утасың да. 5 минутта берилет. 8 балл топтосоң, уже болду. 8-0-га. 8-0-га биринчи жетсе, ошо утушка болосуң.
Анан ал бир балл алып алган болсо убакыт бүткүчө башасын. Ошо мен балам спортко кызыгат. Анан биз дагы кой айдайбыз, бирок өзүнүн кызыгы үчүн биз ага эчтеке дей албадык. Ушу бир жака кетсе, жакшы баталарыбызды берип, колдоп турабыз. Бул кичинекейинен эле өзү спортко, чүкө ойногонго ушундайларга аябай кызыгат болчу. Ушул дайыма ушу баламда жакшы ийгиликтер коштоп жүрсүн. Балабыз менен сыймыктанабыз. Дайыма миң калла шүгүр. Ушу бир балабыз болсо дагы ушу тен соолугун берсин. Аны иш болдуларбы? Аны эмесе бата берели. Өз атка бата берип коеюн. Өз ат уулума Аллахым узун өмүр берсин, чың ден соолук берсин. Көздөгөн максаттарына, ойлогон ойлоруна жетсин. Дайым жолдошу кыдыр болсун. Ушу кыргыз элине белгилүү жаштардан болсун, кыргыздын намысын сактаган жакшы балдардан болуп жүрсүн. Спортко аралашканыма 7 жыл болуп атат. 2014 баштагам. Азыр эми режиссер популярный болуп кетти го. Ошого мен дагы кызыгып режиссер тандадым. Кыйынчылык жактары көп. Ошого кичинемден эле тайнемкин ооруганда жаш балдар менен урушкум келип эле эмелерчи. Даярданып бул 1 ай мурун 2 мал тренировка алдым эмеге урушканда. Эң кыйынчылыгы вес процесси кыйынчыраак. Алсырайсың, вести туура куусаң, восстановление жакшы болот. Туура эмес кууп алсаң кыйналасың, алсырап. Кудай кааласа мен деле ошо UFC'ге чейин жетип, UFC'де урушам деген ниеттерим бар. Кудай кааласа аракет кыла берели, ошол жака жеткенге. Битва за титул AFC Championship. Синий угол. Бойцу 23 года. Его рост составляет 1,66 сантиметров, вес 57 килограммов. Его тренеры Талай Асиев, Тимур Маматызаков, спортивный клуб Мухаммед Улан. Работай! Для следующего поединка готовится Зияев Бахтер против Эрланулы Улубек. Стоп! В титульном бою пояс достается Арулу Нурланулу Эрзат!
Эрзат окуучубуз ушу кичинесинен келген Мухаммед Мырзалына иншалла. Жакшы мындай немеси кандай десем, интилуусу жакшы, аракети жакшы, бул мээнет кылат. Канча көп мээнет кылат, иншалла биз дагы спортсмендерге айтабыз, канча мээнет кыласыңар, ошончо үзүрүн көрөсүңөр депчи. Өтө катуу, өтө мээнеткеч болобуз, ушул Эрзат болот да иншалла. UFC боюнча чемпион болуп келди, иншалла 61 килограммда чемпион болду, иншалла. Кудай кааласа эми дагы Батыр FC'ге сразу Ременге бой сүйлөштүк, кудай кааласа. Ошону устанан кийин чоңураак ареналарга бойго чыгабыз, кудай кааласа. О, клинчте турганда удушение. О, кармадык. Растыктыр. О, мына удушение болот. О, көтөрүп турасың. Жатабыз. Кеттик. Мен спортқа келгениме сүйінем бір жағынан. Уақытың деле аз болып қалады. Сабақтан шығып, залға келіп, залдан шығып, барып чарчап жатасың. Спортқа келбегенде может içip кететілем, чегіп кететілем. Жаман жақтарға барышы мүмкін. Спортқа келгениме өкінбеймін да. Спорттың пайдалы жақтары өте көп. Біріншіден ата-енем ушу мен спортқа келгениме қарсы болбой, дем күч берип турат. Мага колдоо көргөзгөн, бир тууган агамда болгон ошо Илгиз Сайпиев, Эдилбек Шакирмаматов деген агаларым бар, ошолор колдоо көргөзүп турат. Тренерлерим Талай Асиев, Тимур Маматисов, ушул агайларыма дагы чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Спорт менен машыккан кандай ден соолукка пайдалуу жана ошондой эле терс жактардан алыстатып, адамды бир жакшы жакка бурат. Андыктан эмне дейбиз? Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдөгү ийнелериңиздер болобу, бала чакаңыз болобу, ушундай спортко үндөсөңүздөр, мен ойлойм жакшы. Дени сау кылып бакубат өлкө, жолугушканча.